Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Насырова Альфия Рустамовна. Я являюсь координатором проекта «Трансграничный многосторонний диалог в интересах мира и толерантности в Центральной Азии». Также я являюсь старшим научным сотрудником Кыргызской академии образования. Я хотела рассказать, что в рамках этого проекта у нас был разработан целый методический комплекс «Классные часы», который назывался «По великому шелковому пути к мире и дружбе». Вот это пособие, оно разрабатывалось методистами 3 стран: Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. И это пособие было одобрено Кыргызской академией образования со стороны Кыргызстана, размещено на сайте РИППК, это у нас Республиканский центр подготовки и повышения педагогических кадров. Также был одобрен Таджикской академией образования и Министерством просвещения и науки Республики Узбекистан. Это пособие уникально тем, что оно содержит классные часы, то есть это как бы методическая помощь классному руководителю в преподавании как раз-таки вопросов толерантности мира в Центральной Азии. Здесь мы затрагивали как раз-таки большую часть, это Ферганская долина. Как известно, что сейчас самым важным, наверное, на этой планете является мир, будет благополучие, будет и процветание. И эти классные часы, они как раз-таки признаны воспитать в современном школьнике. Школьник современный, он очень, так скажем, требовательный, потому что дети у нас в настоящее время, у них мозаичный тип мышления, они клиповая, да, вот получается, и соответственно они больше смотрят, больше наблюдают за видео, за фото, нежели за текстом. И это пособие, оно содержит огромное количество ссылок, и используя современный смартфон, любой человек может навести свой телефон, открыть эту ссылку, и это как бы пособие, как портал непосредственно в мир дружбы, толерантности и взаимопонимания в нашей стране. Мен Эгембердиева Чынара Жолжубековна Кара Суу районуна караштуу Абдурашид Парпиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими жана окуу бөлүмүнүн башчысы. Ушул долбоор боюнча бүгүн жыйынтыктоочу азим деп айтсам болот, жеңүүчүлөрдү чакырып сыйлоо азем болуп атат. Ар бирибиз өзүбүз жөнөткөн сабактардын мастер-класс катары кантип өткөндүгүбүздү презентациялап, бири-бирибиз менен метод алмашып дегендей, улуу жибек жолу тынчтыкка жана достукка карай деген аталыштагы колдонмонун негизинде кантип пайдаландык, кантип ишке ашырып атабыз, ошол нерселерди ой бөлүшүп, талкуулап жакшы бир иш-чара өтүп атат. Тандалган сабак окуучуларга ошону колдонмону туура пайдалануу менен жеткиликтүү ишке ашыруу. Ошол жерде аябай өзүмө жаккан мүнөздү калыптандырсаң тагдырды жаратасың деген тема болчу, аябай кызыктуу. Ошол жерде тандалган атайын видеолор, аларды кандай усул менен окуучуларга жеткирүү, бир гана лекция эмес, окуучулар арасында талкуу, алардын ой жүгүртүүсүн өстүрө турган ой пикир алмашуу, ошол эле пикир алмашуу учурунда бири-биринин оюн сыйлоо. Мына ушул негизги максат бул жерде достукка чакыруу, тынчтыкты калыптандыруу, мамилелешүү болуп атпайбы? Ошол тема аркылуу мамилелешүүдө тынчтык окуучулар кантип достукту жана тынчтыкты бекемдей алат. Мына негизги нерсе ушул нерсени ишке ашыруу болчу. Менимче ушул сабакты окутуу методикасын туура тандагандыгым менен жеңүүчүлөрдүн катарына кошулдум деп ойлойм. Алгач канча мугалимдер катыштыңыздар эле? Негизи ал жерде жогорку окуу жайларынын, анан Баткен Ош областынын бир канча мектептеринен болуп, 150-200гө жакын катышуучу болгон. Ошол жерде өтүлгөн сабактардан 10 жеңүүчү, андан сырткары жегердүү катышкан да башка катышуучулар грамоталарга көрсөтүлүп, бүгүнкү иш-чара уюштурулуп жатат.